Анжелика. Эки бойдок бирин-бирин тапты. Болду. Кыргыз эстрада арчысы Анжеликанын сүйүктүү мырзасы дайыма кызыгууну жаратып келет. Бирок ырчайым жеке жашоосун эч качан ачыкка чыгарбасын айтат. Жеке турмушту эч качан ачыкка чыгарбайм. Ичи өрттөнүп, жеке турмушун эптей албай. Ушак чыгаргандар айтпаганды айта берсин. Эки бойдок бирин-бирин тапты. Болду. Маалымат булак Аргумент KG. Нурлан менен Асель жараштыбы. Шоу-бизнестин көрүнүктүү, ар дайым эл өзүндө жүргөн түгөйлөрү, мыкты ырчылар. Нурлан Насип менен жубайы Асель Кадырбекова ажырашып кетишти деген айын кептер айтылып, үй-бүлөнүн жеке жашоосуна кызыккан адамдардын саны көбөйгөн. Бул кептерге карата түгөйлөрдүн бири да расмий жооп бербей келгендери менен Нурлан Насиптин жеке баракчасына жүктөгөн видеосунда Асель айымдын үйүндө эле жүргөнүн көрүүгө болот. Бул видеодон кийин көпчүлүк уйурмандары бул ушак кептер кезектеги экөөнүн ойлоп тапкан пиар экен деген тыянак чыгарышууда. Маалымат булак Аргумент KG. Достор, барыңарга салам. Достор, бул промежуточный кайрылуу, бат-баттан кайрылайын, болуп калгылачы достор. Окмуш жамандап атышат, аларга ишенбегиле. Эмне тигин айтпайсың, эмне муну айтпайсың дейт. Силер ошентип суроо берип аткандарга айтат элем, силер майыпсыңарбы, же ненормальныйсыңарбы? Силердер айткыла. Эмне силерде Facebook жокпу, же камераңар жокпу? Оозуңар жокпу, дудуксуңарбы? Айткыла, баарын мага шылтабай. Азыр достор, эч кандай ишенбегиле. Мага жалдырап келгендер море, коркуткандар дагы бар. Экөөңөр тең баргыла. Коркутканыңар дагы, жалдырганыңар дагы ар ойногула. Достор, Москвадан өтө көп адамдар чалып атат мага. Бир однокомнатный үйдө 7-8 өз турабыз дейт. Күнүнө 500 рубль, 1000 рубль таап оокат кылчу элек дейт. Такыр оокатыбыз жүрбөй калды. Эчтеке жебей, жечү эч нерсебиз калбай калды. Эмне кылсак болот сыймык дейт. Алибек Жекшенкуловго барсак эми аларда деле акчасы, бюджети ограниченный дейт да. Анан эмне кылабыз дейт. Мен силерге совет берем. Ушу силер барыңар, мигранттар тентип калган себебиңер ошол жакта туңгуч президентиңер Акаев күнөөлүү. Акаев миллиардердин миллиардери, кумтөөрдү талкалаган, ушунун баарын талкалаган, ушу бүт бизди сызга отургузуп кеткен Акаев. Акаевда өкүм бар. Ошо Акаевка баргыла, достор, барыңар биригип алып, Акаевка тынч, татынакай барып айткыла, бизди баккыла деп. Барыңарды Москвада бүт барыңарды багып коет. Россияда жүргөнүңөрдүн баарын багып коет Акаев. Экинчи, Бишкекте ачка болуп атам дегендер көп. Бишкекте ачка болуп атам дегендерде түп-түз эле балбак абам бар. Мен мэрияда иштейт, жакшы иштеп атат. Ошо балбак абамдын кабинетине баргыла, пакет бергиле деп. Такыр муктаж болгон адамдар силердин сүймөнчүлүктү Улукбек Кочкоровго баргыла. Ошол кедей кембагалдардын өзү атасы, өзү ошол силердин министерствода ошо кедей кембагалдын баары, муктаждын баары, жесир ушундайдын баары Улукбек Кочкоровго барып кабинетинен кетпей койгула. Бакты. Достор, биз бир нерсеге келелик, анан мени жамандап, тыңтмитсе кошулуп кеткен жоксуңар. Көрүп атам силердичи. Ушундай сволочтор бар экен. Тукуму менен фейктер да булар. Тукуму менен ушинтип жеп келген. Кудай буйрса, кухня 9 чыгат, ошондо көрөбүз достор. Бүт барын айтабыз, Кудай буйрса бир жарым сааттык бир программа болот. Программа болот уже Кудай буйрса барын айтабыз. Кухня 9 деп. Силер бир болгула, бизди шылыңдап тыңгенге көңүл бурбагыла, биз тазабыз силердин астыңызда. Бир турсак, ушу менен чыгабыз, карантинде утуш менен чыгабыз, Кудай буйрса. Өзгөчө бал режим алынган Оштун кире беришинде ун атыгыны жаралууда. Ош шаарынын кире беришинде ун атыгындары жаралды. Ош шаарынын тургуну Эмилбек Канибековдун айтымында шаардын кире беришиндеги аркада 2 чакырымга созулган ун атыгыны жаралган. Эртең 8:30 узун ун атыгыны жаралды. Бул жолу менен Ош шаарына Алай, Чоңалай, Каракулча, Өзгөн райондорунан жана Жалал Абад областынан келген унаалар кирет деди ал. Ош шаарынын Ноокат району жана Баткен областы менен байланыштырган жолунда дагы ун атыгыны жаралды. Бүгүн 11 майга караган түнү Ош шаарындагы өзгөчө абал режим алынып, коменданттык саат жоюлду. Бирок өлкөдө өзгөчө кырдаал режими өз күчүндө калтырылды. Ошондой эле айрым экономикалык ишмердүүлүктөрдүн иштөөсүнө уруксат берилди.
Инспектор жолдун боюнда бара жаткан велосипедчен адамды чаап кулатып салды. Бишкекте ЖКБнын инспектору велосипедчен адамды чаап кулатып салды. Бул тууралуу күбө билдирип, окуянын видеосун соц тармакка жүктөдү. Бишкекте МАЕК кызматкери патрулдук унаанын жанынан өтүп бара жаткан велосипедчен адамды соккус менен токтотту деп жазат видеонун автору. Маалымат булак Элдик медиа. Назира Айтбекова эркектерден жабыла, төшөккө сунуш түшкөндө иренжигем. Белгилүү тил албаруучу Назира Айтбекова жалгыз бой келинге төшөк маселесин сунуштаган эркектер боюнча пост жазып, өзү дагы жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөн кезде дал ушундай абалга дуушар болгонун айтат. Жаңы ажырашкан эркектерден жабыла ушундай сунуш түштү элем, жек көргөм, иренжигем. Бизге сайган, намысыңарга тийген постторду жазгам, ыйлагам, намыстангам, өрттөнгөм. Ушул видеону көрүп, көзүмөн жаш тегеренип кетти. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш, өтө. Бишкекте эки жаран бир кишинин башын кесип ыргытып жиберишкен. Бишкекте адам өлтүрүүгө шектелүү эки жаран кармалды. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. 2-май күнү 29 жаштагы жана 30 жаштагы каза болгон адам менен бирге спирттик ичимдик ичишкен. Алардын ортосуна уруш чыгып кетип, натыйжада шектүүлөр бөтөлкөлөшүн өлтүрүшкөн. Кылмыш ишин жашыруу максатында маркумдун башын кесип ыргытып жиберишкен. Милиция кылмышка шектүү делинген эки жаранды тең кармап, алар СИЗО 1-ге киргизилди. Бирок бүгүнкү күнгө чейин дененин кесилген бөлүгү табыла элек. Премьер-министр эртеңден баштап коменданттык саат жокко чыгарылат. Өзгөчө кырдаал режимин сактоо ар бир кыргызстандыктан өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбеткалый Абулгазиев республикалык ЧМ штабтын жыйынында билдирди. Өкмөт башчы буга чейин өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кайрылуусунда республика боюнча өзгөчө кырдаал режимин узартуу тууралуу билдиргенин айтты. Айрым аймактарга киргизилген өзгөчө абал режими 10-май 24:00 аяктайт. Коменданттык саат жокко чыгарылат. Ал эми 22-мартта кабыл алынган өзгөчө кырдаал режими улана берет. Санитардык карантиндик посттор эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин иштей берет. Бир областтан экинчисине өтүү боюнча киргизилген чектөө күчүндө калат, көзөмөл күчөтүлөт. Ошол эле учурда Бишкек жана Ош шаарларында, Нарын областынын Ат-Башар районунда жана Жалал Абад областындагы Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагында эпидемиологиялык кырдаалдын ордугуна байланыштуу карантин киргизилет. Коронавирус пандемиясынын дүйнөгө жайылышына байланыштуу түзүлгөн абал ар бир жарандан өзүнүн ден соолугуна жана өмүрүнө өзгөчө жоопкерчиликтүү болууну талап кылат. Санитардык гигиеналык эрежелерди жана аралыкты сактоо боюнча эрежелерди так аткаруунун негизинде гана бул инфекциясын жеңебиз, деди премьер-министр. Маалымат булак Элдик медиа. Мэрия эртең коомдук транспорт ишке чыгар-чыкпасын айтты. Бишкек шаарынын мэриянын аппарат башчысы Балбек Төлөбаев коом пресс сайтына так жоон билдирди. Оору жайылып кетүү коркунучу жогору. Ошондуктан транспортту чыгара албайбыз, деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин 11-майда коомдук транспорттор иштейт деп билдирүү тараткан эле. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында ок атылып жатат. Кыргыз тараптан 3 адам жабыркады. Көтүсүздөн Кыргызстан тарапка келип ок чыгарган видео тасма интернетке тарап жатат. Тасмада элдер атылган октон качып баратканын көрүүгө болот. Учурда жеринде кырдаал боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы айтылып жатканы менен кандай иш-чара көрүлүп жатканы белгисиз. Биздин чек ара кызматы азырынча так маалымат бере элек. Абал оор деп баланууда. Алдын ала маалымат боюнча Кыргыздын 3 аскеринин ок тийип жаракат алганы кабарланууда. Маалымат булак Аргумент KG. Карантиндин биринчи алгачкы күнүнөн баштап эле активдүү иштеп жүрөбүз. Бирок албетте ата-энем уруштуу, атам өзү аскер кызматкер болгондон кийин үйгө келсе дагы неберелерин өппөйт, алыс өзүнчө бөлмөдө. Бирок мен биринчи айтпай эле чыгып кетип аттым, акырын эле барып келем, бирок ошол баягы
эми кайкы барып келип атканда балдарыңдын бир эле апасысың да баягы айтып урушушту, эми сен деген баягы 3 кызыңды ойлошуң керек, вирус чугуп калышы мүмкүн, элдерди кыдырып жүрүп атасыңар деп. Бирок санитардык нормалардан чыккан жокпуз. Мен көптөгөн досторум мага айтылып, келгиле, жүргүлө, жардам берели ушундай кезде. Бул азыр кырдаал ушундай болуп аткан кезде ат көтөргүс соолуктарга иштеп аласыңар. Келгиле, ушундайда жардам бербей качан жардам беребиз? Кече эле шеринелешип, козу кирилдерди жеп, жеген тамагыбыз менен мактанып жүрдүк эле. Келби, мынанча кишиге жардам бердим деп мактана турган ким келди? Кел ошондой кылалы десең, анын арасынан 10 досум айтсам, бирөөсү